Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Маанилүү маек, студияда мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз элдик медицинага арналмакчы. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Зайналиев Хашим Абдрахманович табып, урматтуу Хашим мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Айтып өттүк, мынакей бүгүнкү тема биздин элдик медицина деп жалпы аталып атат да. Эми мындай тарых барактарына карап көрсөк, кыргыздар илгертеден эле ошол муундан муунга дарылоону, элдик табып аркылуу дарылоону өткөрүп келген да. Ошо менен далай деген баягы дартка дава табылчу да. Бүгүнкү күндө биздин ошол заманбап жашообузда элдик медицинанын орду канчалык деңгээлде бар жана негизи эле табыпчылык кандай өнүгүп атат? Барбы негизи Кыргызстанда? Рахмат сурооңузга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сиздер аркылуу жалпы эл журт менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк берген жараткан Аллахка мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга саламды жана салаваттар болсун. Бардык ошол телекөрүүчүлөрдү Рамазан айынын улуу күндөрү жүрүп жатат, өтүп жатат. Ушул күндөрүндө алардын кылган ибадаттарыны, дуаларын жана туткан орозолорун Алла таалам кабыл кылган болсун. Чоң рахмат. Эки дүйнө бактылуу насип кылган болсун. Рахмат. Албетте, эгерде байкасаңыздар, акыркы 2-3 жумада элдик табыпчылык жөнүндөгү маселе коомчулукка талкууну пайда болуп турат да. Бул өтө чоң бизди өтө кубандырган, сүйүндүргөн кул иш болуп жатат деп эсептеймин. Элдик табыпчылык бул илгертен эле кыргыз улутунда, кыргыз элинде болуп келген да. Колдонулуп келген. Болуп келген, эл ошону пайдаланып келген. Анан көптөгөн ооруларды дарылай турган сырлары ушул жакта көп сырлар бар. Анан бул табыпчылык менен ошол медицина мына совет учурунда гана бир 60-жылдардан күчүнө кирди, ага чейин бүтүн деле эл табыпчылыктарды пайдаланып келген да. Бирок ошол учурда деле баягы сиз айтып аткан союз учурунда деле мен дагы союзда чоңойгон баягы адам катары айткым келет. Табыпчылыкты кыргыз эли колдонуп, салттуу медицина менен бир катар эле барып жүрүшкөн да. Чөп чаралар менен баягы дарыланууга баягы элдер, жарандар баягы кайрылып жүрүшкөн да. Туурабы? Ооба. Сиз айткандай эле ошол 60-жылдарга чейин кыргыз эли бул кылым карыткан элден, байыркы элдердин бири да, улуттардын бири да. Ошо кыргыз эли пайда болгондо эле табыпчылык кошо эле пайда болгон. Бул табыпчылык биздин тарыхый мурасыбыз болгон Манастын окуяларында да бар да. Семетейдин баягы жараланышында баягы айчырак ок аттады деген эпизоддор бар эмес, эскиде барбы? Ошондо ал акен алыгы табыпка жол жөнөтөт, анан баягы барганда Манасты өтө сыйлап кан адам болуп, анан чуркап, ал өтө кубанып келип Семетейди жарасыны дарылайт да. Эми ушуну Манас изилдөөчүлөр да ушуну бир ооз айтып койсо жакшы болмок да. Бул биздин элки тарыхый мурасыбызда бар иш да. Анан болгону биз ошол совет учурунда сиз азыр айттыңыз, ошондо элдин пайдалануусу гана азайып калган. Аз санда пайдаланып калды, анан 60-жылдардан андан тышкары тыюу салынган өтө. Анан баягы совет медицина болгондо баягы советтик медицина тыюу салдыртып салган да, мамлекет закондорго киргизипчи. Анан баягы коммунисттик идеология болгондо ошол идеологиянын бир бөлүгү катары табыпчылыкты как баягы буржуазияга кызмат кыла турган сословие катары ошентип баягы коммунисттик партия идеологиясы ылайык келбей калгандыктан улам жаап жашырылып, анан законго уруксат берилген эмес да. Түшүнүктүү. Ошентип басмырланып калган да. Урматтуу Хашим Абдрахманович, биз мынакей бул 70 жылдык тарых бар, баягы союз учурундагы убакытты айтып өттүк да. Азыркы заманга айрылып келсек, мынакей Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жыл болду. Бүгүнкү күндө ушул элдик медицинанын же болсо сиздерге окшогон табыптардын орду канчалык деңгээлде бар? Ошого мына 91-жылдары баягы көз карандылык эмести жеңип алган учурдан баштап табыпчылык кайрадан жандана баштады да. Жандана баштады, өзүнүн ордун ээлей баштаган учурунда ошону табыпчылык кылган адамдар
да катачылык кетип калды да. Инсандык катачылык кетип калды да. Кандай? Себеби таапчылыкта дагы мамлекеттик бир закондор менен жөнгө салыш керек да. Анан укуктук нормативдик базалар болуш керек да. Эң туура. Себеби ал адам менен иштешет да, бейтап менен иштешет. Өмүр менен, өлүм менен иштешкен. Ооба, ден соолук адамдын бейтап менен өмүрү менен иштешкенден кийин таап дагы белгилүү бир жоопкерчиликти мойнуна илиш керек да. Албетте. Андан сырткары таап болгондон кийин ал башкы бейтап келсе баарын дарылаган, ар түрдүү оорулар дарылаган мүмкүнчүлүгү жетпейт да. Белгилүү бир өзүнүн белгилүү тармагында гана дарылаш керек да. Тауыптар да бөлүнөт экен да, медицина, салттуу медицина сыяктуу эле тауыптар да. Мисалы, салттуу медицинада мисалы терапевт, кардиолог же болбосо башка да бөлүнгөндөй эле тауыптар да бөлүнөт экен да. Ооба, ошондой классификацияланып, анан буларды укуктук норматив базалар иштелип, анан стандартташтырылып, анан мамлекеттик элдин кызматына коюп жибериш керек да. Ошол 30 жылдан бери ушул маселе каралбай жатат да. Чечилбей келет. Чечилбей кетет, андан сырткары бул басмырланып калып атат да. Ошол себептен, урматтуу Хашим агай, ошол себептен коомчулукта баягы акыркы мезгилде ошол табып дегенде эле, же болбосо элдик медицина дегенде ар кандай баягы ойлор жаралып келет турбайбы, себеби бөлүнгөн эмес. Баягы хирург отуруп алып терапевттин жумушун кылып экен, окулист болсо отуруп алып баягы хирургдун жумушун кылып дегендей эле. Түшүнүп атасыз. Эми түшүнүп атам да, ошол себептен кандайдыр бир ар кандай терс ойлор жаралып келет экен да. Ооба. Мына ошол баягы стандартташтырылып, норматив укуктук тараптары чечилип, анан мамлекеттик контролдун жоктугунун эсебинен баягы таптардагылар өзүнүн баягы акчага иштейт да баары тең элечи. Анан баягы акчага кызыгып, как врачтарда элечи, анан өзүнүн билбеген ооруларын деле ошол өзүнүн жасаган дарысын бере берип, алар убактысын алып коет да. Мисалы зыян тийбеген учурунда дагычы. Ошентип ооруган бейтаптарга зыяны тийип калып атпайбы? Анан муну баягы таптарды көбү билимсиз да. Идимсиз, анан масал малат каражаттарын чыгып өзүнүн түшүндүрүп бере албайт да. Анан муну врачтар билимдүү калк болот да. Анан булар тем более булар мамлекеттик закон булар ушуга ылайык түзүлгөн да. Анан булардын таптар кемчилигини таптырып эле анан моюнга коомчулукка көрсөтүп анан баягы таптар кадыр башын кетирип, анан басмырлап баягы токтотуп коюп атпайбы жумушунчу. Табыптар арасында мынакей сиздер бириңиздерди жакшы билесиздер да. Ошол эле баягы салттуу медицинада иштеген баягы академик профессор да эле. Сиздердин араңыздарда эле аттуу баштуу баягы табып инсандар болсо керек. Өзүңүздөрчө акылдашып, чечип, баягы туура эмес дарылоону кылып аткан табыпка баягы сиздер тараптан тартипке чакыруу кандай ыкмалар колдонсо болбойбу? Жок, билесизби, бул азыр мына демократиянын учурунда анан баягы ар кимдин өзүн билээрлик. Баягы шайтан иштеп койгон текеберчилик пайда болот экен да. Мисалы мен бир табып мага бирде мактанып атпайбы, мен 150 түрдүү оорууну дарылаймын, сакайтамын деп атпайбы. Эми бул баягы надан реалдуу эмес болуш керек. Реалдуу эмес да. Бул мисалы мен канча ооруларды дарыласам да бирөөгө мен убада беребем, сен сакайтамын депчи. Себеби пайгамбар хадис бар да, дартында шифанын ээси Алла деген, Алла каалаган болот да. Көрдүңүзбү? Ошондо баягы шайтан ойноп, булар да текеберленип кетет. Ошондуктан как азыр мына официалдуу медицина мамлекет закондор кантип жөнгө салып аткан болсо, таапчылыкты да ошентип жөнгө салыш керек. Себеби бейтаптар андан азап чегип калат, жабыртатып калат. Эң туура айтасыз. Мен сизди бул жерден өтө колдоп кетмекчимин. Туура айтып атасыз. Сиз табып катарынан чыгара илимге, билимге жакын катары адам катары баягы айтып атасыз да. Бул нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ошол себептен балким баягы туура дарылоонун ыкмаларын колдонуп келаткан сизге окшогон адистерге терс таасирин тийгизип атат да. Ушул жерден эми дагы бир акыркы мезгилде өлкөдө өзгөчө полемиканы жараткан бул албетте уу коргошун суроосу. Бул уу коргошун маселеси көтөрүлгөндөн бери сизге окшогон табыптарга бизге окшогон журналисттер көп кайрылчу болдук. Менин да өзгөчө суроолорум бар. Тажатсак керек, кечирим сурайм, бирок билгибиз келет. Баарына жооп бергенге таягмын. Ушундай кызыгуу менен чакырууңузга кызыгуу менен келдим да. Себеби билгибиз келет, биз аркылуу биз жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат жеткизгибиз келет да. Чындыгында эле уу коргошун жөнүндө так маалымат берсеңиз, бул эмне деген чөп жана эмне деген бул өсүмдүк. Муну канча кылымдан бери кыргыздар колдонуп келет? Бул уу коргошун мына бул Европа, Азия чөлкөмүндө өскөн, анан кеңири таркаган. Анан 10дон ашык түрү бар. Ушул урууга кирген аконит деп коет, эми латынча аконит деп коет. Ушул 10дон ашык түрү бар. Ушул Азия жана Европа чөлкөмүндө кеңири таркаган өсүмдүккө кирет.
Анан бул өсүмдүктүн дарылык касиетини илгерки гректерден китепке түшкөн да эми. Баа биз эми билесиз мектептен, университеттен баягы Европанын окуланда окуганбыз да. Гректердин китебине түшкөн бул. Мисалы Гален пайдаланган, кийин Италиялык Парацельс да пайдаланган, анан орто кылымда Ибн Синанын өтө көп пайдаланган дарылардын бири болгон. Эми азыркы учурга алып келе турган болсок, Франциянын фармацевтикалык компаниясы гомеопатиялык средство катары чыгарып аптекаларда сатып атат. Колдонулуп келет. Колдонулуп эле келет азыр делечи. Колдонулуп эле келет. Анан бунун кеп бизде эми мен ушул жагында да мен адисмин да эми баары туура эле түшүнсүн. Мен базовый билим химикмин да. Ал жөнүндө азыр биз сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз. Биз мунун баягы химиялык составына келип үңүлүп карай турган болсокчу, Европадагы биздеги өскөн баягы уу коргоочунун химиялык составы бири-бирине жакын болот. Жакын келет. Бирок ал жерде действующий вещество деп коет да, эң негизи таасир эте турган заттардын кармашы боюнча бири-биринен айырмаланат да. Анан биздеги уу коргоочунун эл аралык стандарттарга баягы действующий кармашы боюнча толук жооп берет өзүчү. Биздики жооп берет. Толук жооп берет да, толук жооп берет. Анан бизде бир канча түрлөрү бар мунунчу. Бир канча түрлөрү бар. Бардык эле түрүнүн дарылык касиети бар. Бул республиканын Кыргызстандын бардык аймактарында өсөбү? Бардык аймагында бар. Сөзсүз эле баягы ысык көлдө түптө өспөйт экен да бул, демек жарык бардык жерде эле. Туура түшүндүңүз. Анан бул элдик таапчылыкта кеңири колдонулат да. Муну биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келсе керек коргошон. Колгочун келген. Кайсы дарылардан ооруларга, илдетке колдонулуп келген да? Мисалы бул биздин кыргыз таапчылыгында ооз мурун көңдөй ооруларына, тамактын ооруларына, анан өпкөнүн ооруларына, андан сырткары мына бул радикулит бар го, радикулит деп коет. Радикулит ошого мисалы пайдаланып келген. Азыр да пайдаланышат. Мисалы аны белги бир дозада жасап, анан жакшы тамактандырып турган ушу дарыны ичиргенден кийин 3 саат жаса өтө катуу тер пайда болот да. Өтө катуу пайда болгон тер, баягы нервке суу өткөн толук жоюп салат да. Бул анда мындай коомчулукта аталып аткан, кечиресиз мен бөлүп коеюн, баягы бул вируска каршы өтө чоң баягы дава катары колдонулат эмес. Демек вирус эмес, бул көптөгөн ооруларга деле колдонсо болот экен да. Вируска гана эмес, башка жагына деле. Ооба. Бул айтып атпаймынбы? Мен мисалы мен күнүгө жок дегенде бир 15 адам мага оорума консультация кайрылат. Эми баягы мен клиникам жабык турганына карабастан да. Ошолордун арасында уу коргоочуну колдонуп келгендер бар да. Ана баягы эми сурай калганда бирөөлөр 1 ай ичет. Тааптардын көзөмөл алдында да. Бирөөлөр 2 ай, бирөөлөр 6 айга чейин ичип жүргөндөр болот да. Анан аларга диагноз коюлуп, баягы рактын өсүп, өрчүп, көбөйүп кетишин да токтотуп тура турган касиети бар да мунунчу. Ушул жерден эскерте кетели, урматтуу деле көрчү, мен сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мынакей биздин урматтуу Кашым агай да айтып атат, муну сөзсүз түрдө табыптардын көзөмөлүндө гана ичүү зарыл да. Туурабы? Эми ушул дагы сиз туура айттыңыз, ушул жагында мен ушуга өзгөчө басым жасашыбыз керек болот. Телекөрүүчүлөргө ушул жагын мен эскертип коюшум керек да. Өзү эми сразу ушул жерде моменттен эскертип кетейин, өзү аталып турат, уу коргоочун деп аталып турат туугандар. Анан кээ бир адамдар баягы интернеттен эле окуп алып туруп эле анан мисалы водно-спиртовый растворду даярдаса болот, мисалы 70% даярдаса болот. Анан аларга мисалы аны өлчөмүнө көз мисалы кичине таразалар жок да. Ооба. Көз өлчөмүндө кылып туруп жасап туруп анан шап этип иче калган бул өзүнүн өмүрүн өзү тобокелдикке салган болот да. Ошондуктан мен башынан бери эскертип атам элгечи, бул дарынын даярдап турган өзүнүн жолу бар. Өзгөчө ыкмасы бар. Өзүнүн ыкмасы бар. Ошо тааптар ушуну билет. Бая себеби ата бабадан калтырып келген да бул нерсеничи. Атадан балага өткөндөй эле да. Биздин мына бул басымдуу кылган медициналык түшпөгөн даярдаган жолдору бар. Анан иче турган убактысы бар. Анан ушу ичкенден кайсы тамактан кийин ичет, же ошол ичкенден кайсы тамакты ичип туруп андан кийин организм пайда алыш керек. Ошолордон бери барды, ушуну табыптар билишет. Муну да бардык табыптар билеби? Көпчүлүгү билет, Биле бербеш табыптар да болушу мүмкүн экен да, айтып коюшубуз керек аны да. Аны ошондуктан мындай болсо таап мисалы сага 1000 сомго сатышы мүмкүн, 500 сомго сатышы мүмкүн. Ушул акча ансыз деле бир жака жумшалып кетет. Ошо 500 сомду алып эле ошо тааптын даярдаганын алып келип эле. Баягы мисалы бир тамчыдан дедим, бир тамчыдан ич.
Günüge 2 tamçıdan köbeyte ver dedi, 2 tamçıdan köbeyte ver. Себеби жоопкерчилик ошол таап алат. Кудайдын алдында да, мамлекеттин закону алдында да ошол таап алат. Ошондуктан ар ким өзүн билемдикке салбай, өз алдынча даярданууга мен койгула мындай жасабагыла деп болбойт, айтам. өз алдынча үйдө отуруп жасаган болбойт. Так эле айтышыбыз керек. Болбойт демек, баягы билген, адискөй, кесипкөй табыптарга кайрылышыңыздар керек, урматтуу эле көрүүчүлөр. Ага айтып аткандай эле өзү аты эле айтып атат, уу коргошун деп. У да айтылып аткандай, демек, бул өтө коркунучтуу зат. Демек, сиздин сөзүңүзгө мен кошулайын да ошол жерден бир дагы суроо жаралат. Анчалык эле бул дары у коргошун чындыгында көп илдеттерге даба болуп келсе, эмне үчүн анда заманбап медицинада колдонулбайт? Ошол эле онкологиялык ооруларды дарылоодо эмне үчүн? Бул эң бир өтө маанилүү суроо да, сиз берген суроо өтө маанилүү суроо да. Сиз билсеңизчи, азыр врачтар ушул жөнүндө сөз уккусу жок. Уккусу жок, ушул сөз да уккусу жок. Колдонуш бере турсун, рекомендация берет, ушул сөздү у коргош менен колдонуп атат дегенге уккусу жок, аллергия болуп атат. Себеби? Себеби ошо врачтардан ушуну бир чакырып алып бир сурап көрүшүңүз керек да. Ошону сындап аткандардан эми мен билген нерсеми айтайын ушул маселе боюнча. Чындыгында мына туугандарым, мына эл журт бардыгын ачык айтайын, мен бир эле иш жасайм күнүгө. Бир жасам, толук мен врачтардын кетирген катачылыгында келген бейтаптарга консультация берем. Мында аптаганда тигиндей дарылан депчи. Клиникам жабыгына карабастан эң дегенсе агылып келе берет экен. Врачтар ушул коргоштун пайдаланууга каршы чыгардан мурда ал өздөрүнүн баа билип алсын, алардын билим деңгээли канчалык өздөштүргөн. Капа болушпасын. Мединститутта окуп жатканда, анатомияны баракта окуган эмес, акча берип экзамен тапшырган эсине салып коеюн. Өздөрү медициналык көп дисциплиналарын, общий терапияны окуганда да ошондой болушкан. Мен аларды жакшы билем. Ал билимдерин жакшыраак билим алып алсын, өзүнүн кесип профессиональный деңгээлде болушсун. Андан сырткары антибиотиктерге элде шыкай бербестен дары чөптөргө да мындай кайрылсын. Андан сырткары дагы айтып коеюн, алардын дагы өздөрүнүн суроо берсин. Азыр антибиотиктер өтө көп кеңири колдонгондуктан, азыр антибиотиктер алып отуруп адамдардын организминде резистенция деген түшүнүк бар да. Баягы антибиотикка сезгичтиги жоголуп кетет баратат да. Организм кабыл албайт. Кабыл албайт да. Мына ушул учурда көптөгөн ооруларга, дем алуу жолундагы ооруларга, бөйрөктүн ооруларына, ашказандын ооруларына, мына ушул коргошунду жана коргошун сыяктуу көптөгөн чөптөр бар. Жүздөгөн дары чөптөр бар да биздечи. Ошолорду пайдалансын. Эми бул жерде пайдалануу деген маселе бар. Ушул жерде мен да сизге бир кошумчалап кетейин. Эми бая пайдалануу бул боюнча негизи эле расмий билдирүүлөрдү маалыматты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуга жөнөтүп атпайбы? Алар аркылуу көптөгөн баягы дарылоолор кетип атат да, ошол эле дарылардын аттары кетип атат. Азыр сиз мен ана сөздүн аягына чыгарып коеюн, себеби сиздин сурооңуз толук жооп берип бите элекмин да. Биринчи жазган. Эми карагыла, эмне үчүн булар аллергия болуп ушундай болуп жатат да? Силер мындай сырттагы ооурбаган адам буларды колдойт. Врачтар сура деп эсептейт да. Ооруган адам, врачтардын колунда жүргөн адам, врачтардын ким экенин жакшы билет да. Жакшы билет. Мен жалпы врачтарга тил тийгизбейин. Бар эмес. Ошону түшүнүп алышыбыз керек да. Ыймандуу врачтар бар, өзүнүн кесин сүйгөн врачтар бар. Өзү баягы бейтап үчүн гыжалат болуп, күнү түнү камын көргөн врачтар бар да. Мен буларга сөз тийгизген жерим жок. Байкез мен алар сөз тийгизгеним жок. Алар мен сыйлаймын, урматтаймын. Ыймансыздар бар, акчанын артынан түшүп алгандар бар да. Андан сырткары кыргыздын өзү каны кыргыз болуп, мээси маңкурт болгон врачтар бар да. Европанын билимин азгырылып, шайтанын азгырылыпчы, өзүнүн кыргыз экенин унутуп калгандар бар да. Демек сиздин түшүнөлү мындай кыскараак сүйлөшөлүк. Ошолор каршы чыгып атат да, себеби алар бул жерде бизнестик бар, акча бар. Акчадан коруп калат. Түшүндүм. Демек сиздин оюңузча, менин түшүнүгүм боюнча, урматтуу Кашым агай, элдик медицина же болбосо сиздер ошон табыптар менен баягы расмий медицина тил табышып, баягы консенсуска келип бир иштерди жасаса, ден соолук үчүн өтө эле көп адамдын өмүрү үчүн пайдалуу иштер болот деп айтсак болот экен да. Мен туура түшүнбү сизди? Туура түшүнүп. Эми өтө маанилүү болгон ошо у коргошун жана
дүйнөнү 2 жылдан бери каптаган бул эң чоң илдет болгон коронавирустун бири-бирине болгон. Мен ушул маселе боюнча кече пресс-конференция өткөрдүм. Мына бул коргошунду ковид менен ооруган бейтаптарга бактерициддик антибиотик катары пайдаланылса өтө эффективдүү болот, пайдалуу болот. Муну көрсөтүп баягы 300 адам дарыланды деп атпайбы? Аларды деле клиникалык баягы история болезньне барып окуса, таанышып алса болот да, мунун душмандарычы. Так, анан ковид вирусунун дарылай турган протокол дүйнөлүк медицинада, анын ичинде бүткүл саламаттык сактоо уюмунда жана башка мамлекеттерде жок. Абсолютно жок протоколу. Эффективдүү дарылай турган протокол жок. Булар жөнөтүп атышпайбы? Алгоритм мына түздүк деп ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан түзүлгөн алгоритм менен акыркы маалыматка чейин мен алып турам да. Жок да, булардан өздөрү уй алыш керек да. Сиз ойлонуп көрүңүз, булардын колунда миллиарддаган доллардык акча бар. Миллиондогон армиясы бар врачтардын. Алар мамлекет ар тараптан закон менен коргоп, колдоп турат да. Бирок өздөрү уй алыш керек. Эмне үчүн 1,5 жылдан бери эффективдүү протокол иштеп чыга албады? Адамдар кырылып атпайбы? Мына Индияны карап көрсөңүз, эмне болуп атпайбы? Ооба. Эми уй алыш керекпи? Андан сырткары адам эгерде алар дагы бизге каршы отуруп, өзү дагы ковидке чуга турган болсо, дары өздөрү да өлүп каларын билип алсын. Бул вирус ал тамдабайт алчы. Ал ушундай кетет, чума сыяктуучу, чекеден кырылып кетет, кырылып өлө берет. Ошондуктан мына биз ковидти дарылаткан протокол былтыр июль айында сунуш кылганбыз. Сиз ойлонуп көрүңүз. Ошодон бери өкмөткө бердик, Саламаттык сактоо министрлигине бердик. Бир да адам кызыккан жок да. Ал турга бизде ушундай дары чөптөрү менен раствору бар. Ковид вирусун өзүн өлтүрөт. Сиз ойлонуп көрүңүзчү. Буну биз 10 айдан бери айтып жатабыз. 10 айдан бери. Минздрав бир да кызыккан жери жок. Азыр деле кызыккан жок. Садыр Жапар президент болгон үчүн гана деп анан чыгып атышат. Булар билип алсын, мына мен эл журту алдында айтам. Булар адамдардын өмүрү сакталышына, сакайып кетишине булар кызыкпайт. Булар тиги Западтын тапшырмасын аткарган агенттер булар анан кызык бизди тоготпойт дагы. Тең буларга адамдын тагдыры баары бир буларгачы. Эгерде адам өмүрү кызыкканса, тагдыр кой элди сактап калайлы деген болсо, 10 айдан бери бир жолу мен чакырып сураса болбойт беле? Мына сен коронавирус дарылай турган дарылоо протокол бар деп атасың, андан бери дарылар да бар деп атасың. Кандай дарылар? Алып келчи, көрөйлүкчү ошону. Сиз ошол ыкма менен азыр дарылап жүрөсүздөрбү жарандарды сизге кайрылган? Ошо COVID-19 каршы. Бизде 90% поражениялар болгондор бар, ошолордон келгендер. Канча баарын өмүрү сактап калдык, сиз ойлонуп көрүң. Андан сырткары мына булар чыгарып коет да, көпчүлүгү мына ташып Германияга барып атпайбы? Ошол туура эмес дарылаган кесепетинен барып атат. Пост-ковидный синдромду бүт дүйнө ошону азап деп. Биз дарылайбыз, толук дарылайбыз да, ушундай. Ошондуктан мен кече сунуш кылдым. Мына мен дедим, кызыл зонага киргизсин дедим. Пускай мага бир палатаны берсин, мен бүт онлайн режимде бүт дүйнө карап турсун деди. Ал турбай бүт дүйнө карасын дедим. Кыргыз эл карасын. Ушул ыкмаңыз менен. Дарылайм дедим. Анын ичинде коргошунан пайдаланам деп айттым. Пускай Талан Сооронбаев деген өзү бир палатаны алсын дагы, ошо главный пульмонолог ал дарыласын, аны дагы эл байкап турсун. Кимдики эффективдүү болсун? Эл карап турсун дедим. Ким ошондой жасай алат? Расмий бийлик буга сизге кандай жооп кайтарып атат? Макул болотчу? Мен бүгүн окудум, Минздрав ашым соттолгон, ошон үчүн уруксат бербейбиз деген алиги билдирип бериптир. Мен Садыр Жапаровго колдогом да. Себеби Минздрав мени колдобойт. Ал айтып атпаймынбы, 10 айдан бери кызыкпаган Минздрав азыр кызыгабы? Сиз ойлонуп көрсөңүз. Ал жерде демек бир гана коргоосун эмес, сиз башка дагы чөптөрү, дары чөптөрүн колдонуп ошо менен дарылайсыз. Андан бөлөк биз оор акыбалдагыларды кантип реанимациялык акыбалдан чыгарып кетишке бүт дарылоо процедуралар бар да, биз иштеп чыкканбыз. Ал жерде жалгыз эле сиз болбосоңуз керек. Биз деп айтып аткандан кийин көптөгөн сиз ошон табыптар чогуу иштешип атасыздар. Жок, биз негизинен өзүбүз, анан мага эми ким ишенгендер болсо эми кошо пайдаланабыз да. Себеби мен физически жетише албай калам да. Алыгы мисалы 24 саат, 18 саат, 19 саат иштегенде башым гангирап калат. Оорун дарылаш кыйын иш. Мисалы анын температурасы көтөрүлүп кетет, давлениясы өзгөрүп кетет, жүрөктүн ритми өзгөрүп кетет. Демек, урматтуу Хашим агай, сиз баягы тажрыйбасы бар табып катары толук 100% айта аласыз. У коргошу менен баягы
аягына чейин баягы COVID-19 менен жабыркаган адамды дарылабасак дагы бирок баягы вирустан сактап алып калууга Жок, бул жерде бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Анан мен ошо таап ушундай да 100%ке уу коргоочун дарылар эткенде бел түшүнүп албаш керек. Түшүнүп албаш керек да. Бул ковид оорусу жардам берет анда. Ар түрдүү оорулар патология пайда кылат. Анын ичинде бактериялар өнөкөт оорулардын баарын козгойт. Анан бактериялар интенсивный көбөйө баштайт да. Булар ошол жагын басып берет. Түшүнүктүүбү? Ошол жагын басып берет да. Анан антибиотиктин кызматын аткарат да. Түшүнүктүү. Жакшы, өзүңүз жөнүндө кыска маалымат берип өтсөңүз. Мынакей сиз башынан баштап эле химикти айтып өттүңүз. Мага кызык, кайсыл окуу жайды бүттүңүз эле? Себеби баягы сиз байкап көрдүм, чындыгында эле баягы илимдүү экенсиз, медицина тармагында мындай так терминдер менен сүйлөп айтып атасыз да. Мен 1993-жылы Ош мамлекеттик университетинин табияттану жана география факультетинин химия адистиги боюнча, кошумча биология артыкчылык диплом менен бүтүргөнмүн. Анан мен эгерде мен сөзүмө адамдар ишене турган болсо, мен 85-жылдан бери рак оорусу боюнча ар түрдүү литератураларды окуп, учебный пособиялар бар, анын ичинде илимий журналдар окуга туруп, 2013-жылы рактар турган жолдо иштеп чыккам да. Эми рак өтө эле оор дарт болгондуктан ал жерде жүрөк системасы, кан тамыр системасы иштейт, бөлүп чыгар системасы иштейт, башка органдар иштейт дагы. Бузулат да патология. Аларды кошо дарылаш үчүн дарылаган турган кезде ал жактарында толук үйрөнүп, азыр биз азыркы медицинага, азыркы иштеп жүргөн официалдык медицинага альтернативалык системаны иштеп чыгып, не только дарылоо маселеси караган эмес, илимий жактан көз караштар дагы көп жалган нерселер бар илимий медицинада. Ошону дагы далилдеп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сиз демек Хашим агай өзгөчө онкологиялык ооруларга илдетке кабылган адамдар менен иштешип, онкологиялык ооруларды көбүрөөк изилдеген адам экенсиз да, туурабы? Эмне үчүн ушул жерден бир негизи Кыргызстанда ушул оору мындай жылдан жылга негизи эле жалпы эле оорулар жашарып бартат, анын ичинде онкологиялык ооруларда жашарып көбөйүп бартат, анын себеби эмнеде? Анын себеби врачтарда. Врачтар көбөйүп атат. Врачтар баардык дарылоочу 100% туура эмес. Мисалы онкология келет да. Ооба. Келгенде врачтар аябай сүйүнүп кабыл алат да. Анан алар операцияны жасайт, анан химиотерапияны берет, лучотерапияны берип, лучотерапиядан кийин качат пациенттер. Себеби билишет да, химиядан эмне болот, лучотерапия алганда эмне болот, билишет да. Билип туруп ошол пациенттен 10 000 сом алат, 50 000 сом алат, 100 000 сом алат. Ушул акча үчүн пациент азгыр шайтандай болуп, азгыр анан ошол тупикка барып таштап коет. Ошонун ичинде да пациенттер өзүлөрүндө да айып бар да. Өзүлөрүндө да айып бар да. Да, ошончалык пайдасы жок болсо дагы, кетип барса дагы өздөрү аягына чейин дарылана берет. Суроо бербейт, мен эмне кылам? Мисалы лучотерапия алдым, анда эмне болот? Суроолор бербейт да. Пациенттер өзүлөрүндө да айып бар да, күнөө бар. Расмий медицинада ошо онкологиянын баягы стадияга бөлүп, биринчи, экинчи, төртүнчү стадия деп айтылат эмес билесизби? Баягы 3-4кө кабылган баягы адам баары бир баягы айыктырыш кыйын болот деп. Сиз ушул мындай кыскараак убакыт жасасыз, калды биринчи, экинчи, төртүнчү стадия карабай туруп, убакытты ошого карабай туруп эле дарылайсыздарбы? Биз жок, биз толук эле медицинанын илимий консультацияларына анын жетишкен толук биз пайдаланабыз. Андан сырткары не только биз акыркы стадияда метастазасы болот да. Андан бирок сопутствующий оорулар бар, андан осложнение болот да. Ошолорду мен кошо дарылайбыз да. Биз толук даракты кантип дарылоо керек деген суроого жооп бергенибиз 8 жыл болду. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен эркин микрофон менен Кашым Абдрахманович сизге көрүп аткан телекөрүүчүлөргө кайрылган союңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Эркин микрофон. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кече Акипресс агентствосуна атайын пресс-конференция бергенбиз. Пресс-конференциянын негизги максаты мына Индиядагы пандемияда көрүнүш бизде кайталанып калбасын үчүн, андан сактануу үчүн, этият болуш үчүн силердин колдооңорго муктаждыгымды жана ушуну силерге мени шарлатан, аферист, мошенник деп тааныштырышканда баардыгы чынында биз андай нерсебиз жоктугун жана биз ошол кызыл зонага кирип, оор акыбалдагыларды дарылап көрсөтүп, андан сырткары ушул
коргонуп калуу үчүн биздин колубузда профилактика катары дагы COVID-19 вирусуна сактоонун профилактикасы дагы биринчи, экинчи стадиясында кантип сактаныш керек, акыркысында осложнение болгондо эмне баарын дарылоо системасы бар. Ошондуктан мен ошол ичинде прогрессивдүү жүгүргөн врачтарга да кайрыламын. Келгиле эл журтту ушул пандемиядан балакаттан биргеликте эле сактап калайлык. Анан мен билген нерсем силерге үйрөтөйүн. Силер элди сактап калсаңар болду. Ал эми мага кыяматта жаратканым үзүрүн берсин. Анан мүмкүн биз сунуучубуз силер колдоп калсаңар, мен ошонун ичинде врачтарга айтып жатам. Силер Нобель сыйлыгын ала турган ишибиз бар. Чоң рахмат, урматтуу Хашим Абдрахманович, убактыңызды бөлүп биздин студияга келип, жалпы бүгүнкү күндө элдик медицинадагы жана табыпчылыктагы өзгөрүүлөр боюнча кеңири маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Баарыбызга азыркы мезгилде актуалдуу болгон ден соолук каалайм, сизге ден соолук каалайм, оорубаңыздар. Амин, Аллахым кабыл кылсын. Рахмат. Ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.